милиционерлердин таш көтөрүп алып элдерге таш ыргытып аткандары бул аябай жапайычылык. Бийлик апапакай, анан эл күнөөлүү болуп келет. Мырза, мына митинг болду, анын жыйынтыгы эмне экенин да көрүп атабыз. Жоопкерчилик кимде? Ошол уюштуруучулардабы, күч органдарындабы, бийликтеби? Мисалы, сиз саясий ишмер катары. Жоопкерчилик биринчи кезекте ошол биз ушундай митинг өткөрөбүз деген уюштуруу тобу. Экинчиден, ушул мыйзамдарды сактап өткөрүүгө уруксат беребиз деген шаар бийлиги. Үчүнчүдөн, ошол жердеги коопсуздукту камсыз кылуу ички иштер органдары. Бул көп тараптуу жоопкерчилик. Ар биринин өзүнүн жоопкерчилиги бар. Бирок кайсы деңгээлде кимди жоопкерчиликке тартат, бул экинчи маселе. Бизде адатта дайым эл күнөөлүү болуп келет. Бийлик апапакай, анан эл күнөөлүү болуп келет. Бирок адилеттүүлүк үчүн айтып коюу керек. Коом болгондон кийин коомдун дагы өзүнүн кандайдыр бир эрежелери бар. Ошол эрежелерден чыкпаш керек. Мына мен бир да минутун, секундун көрбөдүм эле, укпадым эле, митингди азыр силердин көрсөтүүңөрдүн башында көрүп атам. Бул деген дүйнөгө маскара, жанагы алдында турган ташты алып ыргытса, милициялар аларды токтоп алып кайра элдерге атып аткандыгы, бул мындай жапайычылык, мынчалык бир төмөн, мынчалык бир маданиятсыздык, менимче баягы мамлекетибиз бар деп көкүрөк какканыбыз менен момундай бир сын сыпатына карап келгенибизде аябай эле уят маселе ошол. Милиционерлердин таш көтөрүп алып элдерге таш ыргытып аткандары бул аябай жапайычылык. Анан жанагы жолдун четиндеги кече эле канча акча төлөп кыналган таштардын баарын бузуп алып, талкалап алып, ушундай таш менен бири-бирине атышып аткандыгы Кудай өзү сактасын. Эгемен мамлекеттин борбордук аянтында ушундай болуп аткан бир баягы айылдардагы бала кезде биз ушундай кылып каратыш ойношчу элек. Бул жапайычылык, өтө чоң жапайычылык. Эл, мисалы, эл деп атпайбызбы, эми бул чогулгандар дейли. Кимди ээрчип чыкты? Эми алардын өзүнөн сураш керек да, кимди ээрчип чыкты, ким алып чыкты аларды, кандай максатта чыкты, кандай документ кабыл алышты, кандай документтин долбоору бар болчу, акыркы максаты эмне болчу, мына ушулардын баарын иликтеш керек да, көрүш керек да, ким алып чыкты. Мисалы, буга чейин кандай митинг болбосо катышып жүргөн адамдарды ошол жерден көрүп атышат. Мисалычы, Бакиевдин учурунан баштап бул баардыгы эле ошо Садыр Жапаровго келди дегендикке да жатпайт го, мисалы. Азамат, азыр мен бүтүп коеюнчу. Ушундай дагы бар. Ичинде эрде бир 2000-ге 3000-ге жакын адамдар жүрдү. Бирок дагы бир нерсе да, ушунча адам келгенден кийин, улам суранып аткандан кийин, жок дегенде өкмөттөн бирөө келип, же атайын органдардан бирөө келип чыгып, мына биздин расмий жообубуз мындай, ушундай каралып атат, 3 күндөн кийин болот деп элге да чыгып айтып коюш керек. Мына кийинки Ак үйдүн жанына барып, жана дарбазаларга барган бир топ адамдар, ошонун ичинде аял адамдар барыптыр. Алардын күйүп атканы ошондо. Эмне үчүн биз эми келип атсак, ушу бирөөңөр чыгып айтып койбойсуңар? Кычырданганын себеби ушул. Айтып койсо болмок да. Сөз түрдүү президент эмес, аппараттын башчысы эмес, башка да бир топ кызматкерлер бар. Ошол деңгээлине карап чыгып айтып койсо болмок. Суроону сизге калтырып атам, мисалы. Мен ушундай бир айландырганда аябай жаман көрөм да. Топ этип түшкөн жеринде сөз айтылышы керек. Темир мырза айтып аткан киши чыгып жооп бере турган киши жок ал жерде. Ал жерде жок андай киши. Көлөкөсүнөн коркуп араң жүргөндөр жүрөт ал жерде. 36 тамган араң тааныгандар жүрөт ал жерде. Түшүнүп атасыңарбы? Ал жерде чыгып сүйлөшүү үчүн билесиздер эмне керек? Адис болуш керек. Адис эмес, жалаң жанакы партиялаштары, жакындары, туугандары дегендердин баарын жыйнап алгандан кийин ким чыгып айтат аны? Бул биринчиси, экинчиси. Бул адатта көнүп калган адат бул. Бул биздин маңдайыбызга бүтүндөй жазылып калган нерсе бул. Провокаторлор бар. Провокатор ким? Асмандан түшпөйт. Сен провокатор. МВДнын ичинен чыгарат. КМБнын ичинен чыгарат. Айбандар бар ушундай. Анан жанакындай болуп, айылдан келгендей болуп, кийинишип алып туруп, это будирование вопросов деп коет. Ыкма.
ыкма ошондой ыкмасы менен чыгышат. Бул бийлик арам бийлик экендигин түшүнбөгөндөн кийин эл дагы өзү азамат да ушундай. Бул экинчиси. Экинчиси провокаторлор дегендерди ошол элдин ичинде да бар. Мына кече 3 күн деп атат. Биринчиден 3 күндөн кийин жооп беребиз дегенден өзү туура эмес. Себеби 3 күндө балекетти да чече албайсың. Эч нерсени чече албайсың. Бул калп. Бул ар бир нерсе конституцияда көрсөтүлгөн ыкма менен чечилиши керек. Кантип 3 күндө чече коесуң сен? Оюнбу сага? Бул биринчи. Экинчиден жанагы провокатор деп аткандар ошол элдин арасында бар. Себеп чыгып биз тарап кетели деп атса ошол өзүн сабап кое жаздабадыбы? Садыр деп келгендер ал жерде мүмкүн бир жарымдыр. Садыр эмес деп келгендер да ал жерде. Кимдер ошолор? Мен айтып атпайм, ошолордун ким экендигин аныкташ үчүн мамлекеттик бир мындай бир кызыктар инсандар болуш керек. Мына мисалы Жээнбеков айтып атпайбы? Баткендик аткезчилик менен бензин ташып аткандарды мен билем. Айтпайт бирок. Бирок мына ушул жерде саясатчылардын жоопкерчилиги жөнүндө айткым келип атат да. Мисалы сиз сыяктуу саясатчылар Facebook'ta пикир калтырат, Жапаров бошосун, бошош керек деген болот. Карапайым эл болсо ага шенип митингге келип ошону талап кылып жатат да. Мына ушул жерде мисалы саясий күчтөр, депутаттар, саясий лидерлердин дагы ролу болуш керекпи? Аларды кой берип баягы келгенден кийин тарабасаңар өзүңөр билгиле дегендей мамиле болбош керек. Рахмат Бакыт. Мен ошону айтайын десем сөзүмдү бөлүп салдың да. Себеби бизди көрүп аткан көрөрмандар, радио угуучулар, жалпы эл биздин төртөөбүздүн талкуулап атканыбызды угуп атат. Ошон үчүн аларга түшүндүрүш үчүн жолу менен айтпасаң түшүнбөй калат. Бул кече башка деп атты, бүгүн эмне деп атат депчи. Себеби мен жана түшүндүрүп айтпадымбы? Булардын штабы түзүлүп атат. Жоопкерчиликти Кани Осмонали алып атат, жанында мүчөлөрү болуп атат. Садыр Жапаров ошол кооптонуп туруп кайрылуу жазып атат. Кайрылууду жазгандан кийин Садыр үчүн түзүлгөн штаб Садыр Жапаровдун кайрылуусун эске алып, ошол жерден токтош керек болчу. Себеби алар жакшы билет башка провокаторлорда болуп аткандыгын. Провокаторлорду эмне үчүнчү күч дейбиз? Эч кандай үчүнчү күч эмес, ошол биздин мамлекеттин ичинде эле бүгүнкү күндө түрмөдө отургандардын аттары айтылып атты. Садыр Жапаров качан камалган? 3 жыл мурунку бийликтин убагында камалган. Мына мисалы үчүн Азаттык, мен сага рахмат айтам. Азыр коомчулукту чакырып, саясатчыларды чакырып талкуу жасап атасың. Ошо мурунку бийликтин убагында Садырды мыйзамсыз камаганда тутуп алып, өзү келип атса, ошо союп кеткенде, канжалатканда, башка алганда эмне үчүн ошондой тегерек столдорду уюштуруп баарын уюштуруп келген да. Жок, ошондо уюштурган эмессиңер. Ошо саясий туткундар жөнүндө, мисалы үчүн биздин ата журттун 16 баласынын үстүнө иш козголгондо, ошолор камалып атканда, ошондой мезгилдерде силер калыс болуп туруп, ушундай талкууларды тегерек столдорду уюштурганыңарда, ошондо ушундай мезгилге жетмек эмес. Анан мына ошол топтолуп келип туруп, мына ушул күнгө жетти. Азаттык күнөлүгү. Жок, бир силер эмес, жалпы массалык маалымат каражаттарын айтып атам. Мен силерде турган үчүн силерди мисал кылып атам да. Негизи биздин журналисттер, массалык маалымат каражаттары бардыгы жалпы. Анан биз өз учурунда жасабай коебуз да. Ал эми бул мурунку бийликтин убагында болгондо Садыр жөнүндө кече кыйкырып чыккандар ошол мезгилде чыкса болмок. Ошол жааны чакырып туруп киргизип кеткенден кийин баары өчүп калды. Анан кийин ошол штабтагы туруктуу иштеген жок. Кечеки акыбалда Садыр өзү каршы болгондон кийин уюшулган штаб Садырга күйсө тып токтош керек болчу. Мэрияга барып уруксатты алып, микрофонду алып келип орнотуп, ошо провокациялар бар үчүн бардыгын билип туруп, ошол жерге уюштуруп, же жоопкерчиликти мойнуна алып, кыйкырып аткандарды баштоо кылып, же дагы бир саясатчылардан болобу, башка лидерлерден болобу жардамга чакырып, же бийликке кайрылып, укук коргоо органдарына кайрылып, карап туруңуздар. Бизде Садырдан башка сөз болуш мүмкүн эмес деп. Ошол жерде бүгүнкү күндө түрмөдө отурган өткөндө бийликтеги адамдардын да аты айтылып атты. Албетте, эми ар кимдин ошолор деген эми аны эч ким тыюу сала албайсың. Ар кимдин өзүнүн укугу, чыга алып сүйлөй берет. Жана ушу улантып коеюн. Мен кече азыр эми Facebook'тан башка интернет булактарынан көрүшүмө караганда, булар бир топ даярданышкан. Ак кийимдери бар, туулары бар дегендей жазуулары бар. Демек анан ошондо жанагы кечинде 6-дан кийин кече мурда күнү кечинде жанагы Садыр жазгандан кийин бир топко чейин булар сүйлөшүп, анан кийин мейли баштай беребиз дегенге келишпедиби? Бирок ошондо дагы биз мына барабыз, саат 1-де баштайбыз дагы, мүмкүн 3-тө бүтүрөбүз. 3-тө биздин Садырдын жактоочулары кетебиз деп туруп ушундай неме кылып, анан жанагындай бир документ
айталы бир резолюцияны алып, мына колду көтөрдүк дегенде, мына эми биз Жапаровдун жактоочулары кеттик, калгандары билбейбиз деп кетсе, мында бир топ мыйзамга келмек. Кечиресиң, себеби мындай болуп атат да, мен эмне үчүн жанталашып сүйлөгөнгө аракет кылып атам. Себеби мен Садырды массалык маалымат каражаты аркылуу колдоп жүрдүм. Бирок эми президентке дагы кайрылуу жазганымда эмне үчүн жооп бербейсиңер деп мен президенттик аппаратка түз чыктым. Дагы деле колдой бересиз да? Жок, мен эми өзүмдүн ошол акталып чыгышына, бошотулушуна мен колдой берем анычы. Бирок мыйзам чегинде болуш керек. Мен ошо райым сурагандыгыны эмне үчүн силер создуктуруп атасыңар дедим. Темир мырза айтып атпайбы? Создуктуруш оператив түрдө жыйынтык берип, элге жыйынтык бериш керек эле депчи. Себеби бул биринчиден мындай болуп калыптыр да. Мен өзүм аныктадым да. Бул биринчи мурунку бийликтин убагында болуп атабы кылмыш иши. Албетте, ошол сыяктуу иштердин баары эле азыр жыйынтык чыкпады. Уланып кете бериш керек. Бул уланып кете бериш керек. Темир мырза, сизге сөз берейин да. Мен мындай айтып коеюнчу. Райымга жазылбаптыр да. Талкууга жакшы талкуу болуп атат. Эми албетте бу жерден кандайдыр бир жыйынтык чыгарыш да кыйын да, анткени. Биз жыйынтык чыгара албайбыз, эми жыйынтыкты башка жактан чыгарышат да. Мындайда мына бул Садырдын көчөкү, Садырдын жактоочуларынын чыкканы бул бир эле себеп. Шылтоо. Себеби акыркы убактардагы мамлекеттин ичинде жүргүзүп аткан саясат, болуп аткан окуялар болуп атат да. Анткени ачык айтыш керек, элдин арасында, калың элдин арасында бүгүн бийликке болгон ишеним абдан азайды. Нааразычылык аябай көбөйдү. Муну бир гана эл айткан жок. Муну мамлекет башчысы ошол коопсуздук кеңешинде айтып атат. Мына сотторго эч ким ишенбейт. Укук коргоо органдарына эч ким ишенбейт. Прокуратура отурасыңар былтыйып деп айтып атат. Катуу айтып атат. Эл аны угуп атат. Эл ошонун негизинде жыйынтык кылып атат.